Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, эфирде жогорку кеңештин апта ичиндеги жаңылыктарын чагылдырган парламент программасы. Мыйзам чыгаруучулар бул апта ичинде мыйзам долбоорлорун кабыл алышты жана өкмөттүн бир топ иш аракеттеринин жыйынтыктарын угушту. Сыртка ташылган алтын рудасына 7% салык салуу демилгеленүүдө. Мыйзам долбоору тармактык комитетте чоң талаш менен өттү. Мунун аркасында толгон тогой кызыкчылыктар бар. Бул жерде ар бир убакыт берген сайын ошол 10 000 тонна, 100 000 тонналап сыртка чыгып атат. Эл аралык уюм жеке ишкерлердин коронавируска каршы күрөшүүгө келип түшкөн акча боюнча комитет Эркин Асарандиевди чакырып, каражаттын кайсыл тармактарга жумшалышы боюнча тактады. Режим ЧП снят. Не получили наши милиционеры пока никаких выплат и компенсаций, получили свои заработные платы и все. Желим баштыктарды колдонууга тыюу салуу сунушталууда. 1 айдын ичинде, 3 айдын ичинде, керек болсо эң максималдуу түрдө 1 жылдын ичинде жок болуп кете турган атайын ушундай сырыйолор бар экен. Биз айтып атабыз, келиңиздер ошол сырыйолордон ушул пакеттерди жасай берели, кала берсин. Калктын саламаттыгына кам көрүү максатында медициналык жабдуулар депутат тарабынан берилди. Дем алуусунун жасалма аппаратынын бул эң керектүү бүгүнкү күндө мына аппарат болуп эсептелип атат. Курамында алтын жана башка баалуу металлдары бар руданы сыртка ташып кетүүгө салыкты 7%га жогорулатууну экономикалык жана фискалдык комитети колдоду. Мыйзам долбоорун талкуулоо кызуу талаш тартыш менен коштолду. Эгер салыкты 7%га жогорулатсак, кен казуучу компаниялар банкрот болуп, өндүрүш жабылып калышы ыктымал деген жүйө менен айрым депутаттар каршы болду. Бирок көпчүлүк эл өкүлдөрү алтын кендери 30 жылдан бери ансыз да мамлекетке пайдасы аз болуп келгенин айтып, мындан ары андан максималдуу пайда көрүү керектигин кошумчалашты. Учурда алтындын дүйнөлүк биржадагы баасы кымбаттагандыктан ага жараша салыкты дагы көтөрүү сунушу берилген. Бардык эсеп-кысаптары менен өкмөт 7%га токтолду. В самой непосредственной экономической части этот налог привязан к цене на золото. Вы сами сегодня знаете, что мировая цена на золото сегодня составляет $1742 за унцию. Депутаттар Азамат Арапбаев менен Гүлшат Асылбаева тоо-кен компанияларынын өкүлдөрү салыкты жогорулатууга каршы болуп, президентке чейин кайрылуу жазганын билдирди. Чет элдик инвестицияны колдоо керектигин айткан депутаттар алтынга салык негизсиз көтөрүлүп жатканын белгилешти. Но вы не обосновали, вы не поговорили, получается, с предприятиями, что они сидят в каком сейчас положении после вот этой ситуации с коронавирусом. 3%, которые первоначально правительство внесло, пойдет на повышение, то компаниям будет очень сложно дальше работать. Депутат Азамат Арапбаев өкмөткө кайрадан ойлонууга бир жума убакыт берүүнү сунуштады. Бирок буга чейин деле маселе бир нече ирет артка жылдырылып, создуктурулуп келгенин эл өкүлдөрү айтып, сунушту четке какты. Кен байлык эл үчүн иштесин деген принциптеги депутаттар долбоор токтоосуз кабыл алыныш керек деп катуу турушту. Урматтуу депутаттар, ЗИФ эч качан курулбайт, биз бул мыйзамды кабыл алмайын. Убагында Зилалиев ушундай алдап келген. Мына куруп атабыз, тиги куруп атабыз деп. А бүгүн кайдакта турат, аны баарыбыз жакшы билебиз. Мунун аркасында толгон тогой кызыкчылыктар бар. Бул жерде ар бир убакыт берген сайын ошол 10 000 тонна, 100 000 тонналап сыртка чыгып атат. Бул пикирди башка эл өкүлдөрү дагы кубаттады. Кытай, Казакстан, Түркиялык компаниялар алтындуу тоону томкоруп ташып кетүүдө. Канча жер байлыгы кетип жатканы эсепсиз дешет депутаттар. Эгер салык жогоруласа, бюджет толукталат. Экинчиден, тоо-кен компаниялары руданы чийке алып кетпей, аффинаждоочу завод курмак. Бул деген кошумча жумуш орун. Какая-то компания угрожает нас сейчас, пишет в парламент на имя президента, что они остановятся. Не остановятся они. Не остановятся. Если им не выгодно платить 7%, пусть не вывозят. Пусть останется нашим детям, внукам. 10% болсо бул деле жарашмак да, сөздүн ачыгы. ЗИФтер курулабы, мен да күмөндүмүн да. 30 жылдан бери айтылып келе жатат. Аркасында деген чиновниктер байып атышат, карапайым эл куруп атат. Аргасыз мына ызычы болуп, тиги жайып талашып атышат. Ушуга чейин жеткирдик да биз элибизде. Ошондуктан 7% колдош керек. Коллегалар, мен ойлойм, ушунчалык чет өлкөдөн келген инвесторлорго болушкандай, азыркы кризистен куураган өзүбүздүн ишкерлерге болушсак,
Ал эми депутат Дастан Бекешев алтын рудасына болгон салыкты азыр 7%, ал эми 2023 жылдан тартып 10%-га көтөрүүнү сунуштады. Мы хотя бы хоть какую-то прибыль получим от этого золота, я не знаю, от того, что мы имеем у себя в земле. Мы же даже от этого пользу даже не получаем. Атамекен фракциясы дагы 10%-га көтөрүү чечимин чыгарган. Тармактык комитеттин көпчүлүгү ушул сунушту туура деп тапты. Укук тартиби, кылмыштуулук менен күрөшүү жана коррупцияга каршы аракеттенүү боюнча комитетинин кезектеги жыйынында вице-премьер-министр Эркин Асрандиев коронавирус илдетине каршы күрөшүүгө келип түшкөн каражаттар, алардын чыгымдары тууралуу маалымат берди. Анын ырастоосунда эл аралык уюмдардан $432 миллион алынары боюнча сүйлөшүүлөр жүргүзүлгөн. Учурда өкмөткө $242 миллион которулуп берилген. Ал эми жеке ишкерлер тарабынан 138 миллион сом, саламаттыкты сактоо тармагына 17 миллион сом социалдык өнүгүү министрлигине келип түшкөн. Каражат кандай иштетилди, кененирээк депутаттар талкууга алышты. 3 эсе айлык төлөнөт деген ушундай норма бар. Өкмөттүн токтомунда аскер жана укук коргоо кызматкерлерине өзгөчө кырдаалдар учурунда кызмат кылса айлыгын 3 эсе көтөрсө болот деген жобо бекитилген. Режим ЧП снят. Не получили наши милиционеры пока никаких выплат и компенсаций, получили свои заработные платы и все. На сегодняшний день проект распоряжения правительства находится на согласовании. Я думаю, что в ближайшее время он будет принят. Учурда ИИМ кызматкерлеринин тизмеси комиссиянын жыйынтыгы менен тандалып, каржы министрлигине жөнөтүлгөн. Бирок ушул күнгө чейин алар айлыктан сырткары финансылык колдоо алышкан эмес. Кто-то, как вы говорите, перенес эту болезнь, всего 82 человека у нас, сотрудника. Вот. Но, тем не менее, мы каждого рассмотрели практически, утвердили и недавно практически передали в Минфин. Ал эми 255 миллион сом компенсация медицина кызматкерлерине төлөнүп берилиптир. Бүгүнкү күндө марттыкы 2400 кишиге биз врачка төлөп бердик. Общий мартта биз 6438 кишиге төлөп бердик. Депутаттын пикиринде ар тараптан акча алынганы менен аткаруу бийлигинин конкреттүү долбоору же алынган каражаттар боюнча ачык маалымат жок экенин айтып сынгалды. Ел ойлап атат, бизге акча келип түштү, ошонун акчаны баары каяка кетти? Ошонун отчетун бергиле. Азыр да суроо бекеринен туулган, суроо берилген жок, бир орууга канча кетет деген. Ошонун баардыгы эл күтүп атат да. 138 миллион сом түшкөндөн бул атайын сайт ачылган болчу, жана Help COVID деп. Кечээ ошол сайтта кимден канча түшкөн, анан кимге канча берилген акчанын баардыгы маалымат полностью бар да, расшифровкасы. Бул илдетти так айыктыруучу дары-дармектер аныктала элек. Азыр биз ошол симптомго каршы дарыларды гана колдонуп, ошо дарылар менен гана айыктырабыз деп. Бул эң жөнөкөй далилденген, мисалы үчүн парацетамол, ошол анан антибиотиктер. Мындайча айтканда, кайсы симптом пайда болсо, ошол симптомго каршы гана дарылар колдонулат. Сунуштарды берүү менен өкмөттүн маалыматы эске алынды. Кийинки отурумда ар бир жаран дарыгерди дарылоого кеткен акча, аларга тиешелүү форма, бет каптар тууралуу кенен маалымат берүү тапшырылды. Жогорку кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева карантин мезгилинде медицина кызматкерлеринин эмгеги зор экенин белгилеп, алардын айлык акысын көтөрүү маселесин карап чыгууну өкмөткө тапшырды. Вице-спикердин айтымына караганда, дарыгерлер оор күндөрдө да өз өмүрүнөн да элдин ден соолугун биринчи орунга коюп, бир да медицина кызматкери жумушун таштап кеткен жок. Эмгек акысынын аздыгынан турак жай ала албай жаткан дарыгерлердин саны көп. Мед персоналга ошол ипотеканы дагы өзүнчө караш керек. Бирок эң башкы маселе мына күзгө чейин социалдык, мисалы үчүн эл үйдөн турган шаарчалар курулуп атат. 2-3 айда эле мына араб фонддору деле куруп атышат. Алар менен сүйлөшүп туруп колдон келе турган маселе бул. Ошол медициналык кызматкерлерге көңүл буруп коюш керек. Энерго сектордагы маселелер, тармактуу өнүктүрүүгө бөлүнгөн каражаттар жана алардын сарпталышын иликтөө боюнча түзүлгөн парламенттик комиссия Бишкек жылуулук борборунда болуп, аткарылып жаткан иштерден маалымат алды. Эл өкүлдөрү жылуулук борбордун эски жана жаңы имараттары менен таанышып, химиялык цехти көрүштү. Бишкек жылуулук борбору шаардыктарды жарык жана жылуулук менен камсыздайт. Учурда бардык бөлүктөрү штаттык режимде иш алып барууда. Комиссия бүгүн Бишкек жылуулук борборунда болду. Эртеге 5-күнү жума күнү Токтогул каскадында болуу пландаштырылып атат. Бул комиссия сураган материалдардын баардыгын бердик. Азыр анализдеп даярдап, ушул жогорку кеңештин сессиясына алып чыгуу боюнча материал даярдап карап атышат.
Билим берүү тармагына Дүйнөлүк банктан 50 миллион доллар грант насыя алынууда. Каражатка 500 бала бакча түзүү пландалып жатканын министрликтен билдиришти. Бирок талкууда эл өкүлдөрү каражаттын сарпталышын ийне жибине чейин сурап, канааттандырарлык жооп ала алышкан жок. Андыктан эл өкүлдөрү бул долбоорда энергетика транспорт тармагындагыдай болуп, сырткы карызды көбөйткөн, натыйжасыз иш болуп калышы ыктымал деп этияттанышууда. Алынуучу 50 миллион доллардын жарымы грант, 25 миллиону насыя. Бул каражатты мектепке чейинки билим берүүгө салып, бала бакча менен 80% камсыздоо максаттары бар. Мектепке чейинки билим берүүнү 80%га чейин кеңейтүү жана окутуу сапатын жакшыртуу өзгөчө кыргыз тилинде. Малым болгондой 50 миллиондун 40% товарларга кетсе, 19% же болбосо 10 миллион доллары консультациялык кызматтарга каралган. Мындан улам эл өкүлдөрүндө нааразылык жаралды. Акчанын хозяйны мындай жазганда Кыргызстан болуп атат да, биз аны төлөйбүз, кайтарабыз да биз. Туурабы? Аналар шарт койбош керек да мындай кылуу деп. Эл өкүлү Акылбек Жапаров бул долбоордун эффективдүүлүгүн нөлгө барабар деп сыпаттады. Сырттан келген акчаны өздөштүрүүдө жылыш жок деп өкмөттү сынга алды. Ал каражатты ар башка облустарга себелеп бергенден эч кимдин маселеси чечилбей ара жолдо калат деген ойдо. Ошондуктан бир гана облустун бала бакча маселесин чечип койсо, жыйынтык болмок деди депутат. Эффективдүүлүгү нөлгө барабар, же болбосо жокко барабар проекттин баарын алып келип атасыздар да. Баткен областына, бир областка берип туруп, бүт болгон бала бакчасын оңдоп чыксаңар болот эле. 1 миллион доллардан болгондо да 18 современный европейского типа садиктерди куруп коет элеңер да. Палатанын кароосуна чейин акчанын сарпталышын так жазып келүү талабы менен долбоор бюджет жана финансы комитетинде жактырылды. Жогорку кеңештин эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети Кыргызстандын аймагындагы бириккен Россиялык аскердик базанын турушунун статусу жана шарттары жөнүндөгү ратификациялык мыйзам долбоорун колдоп берди. Талкууда Россиянын Канттагы авиа базасынын жери Кыргызстанга гана таандык экени белгиленди. Жер Россияга келишим менен иштеп турганда гана берилип, 2032 жылы ал макулдашууга ылайык мөөнөтү бүткөндөн кийин Кыргызстанга кайра кайтарылары айтылды. Жооптуу тармактын кызматкери эки тараптуу түзүлгөн протоколго ылайык аскер базасына берилген аянт көбөйөрүн билдирди. Жалпысынан самолеттордун учуп конуусу, учактар коно турган жерлерди оңдоп түзөт, дагы бир топ маселелер такталууда. Тиркелердин территориясы аймагы көбөйүшү боюнча ошол менен негизинде 291.600 долларга көбөйөт жалпы аренда төлөө суммасы. Экинчиси Россия тараптан каражаттардын эсебинен учуп конуу тилкеси жана аэродромдук зонанын башка объектилер оңдолот. 2,5 миллиард рубльдин тегерегинде акча сарпталат. Үчүнчүсү Кыргыз Республикасынын аймагында учкучсуз учуучу аппараттарын колдонуу жаатында кызматташ кеңейет. Комитеттин төрагасы Исхак Пирматов баяндамачынын айткандарын толуктоо менен жалпыга маалымдоо каражаттарында ратификацияланган протокол тууралуу туура эмес маалыматтар жарыяланып жатканын жүйө келтирди. 2012 жылкы биз ратификация жасап берген келишим мөөнөтү 15 жыл, күчүнө 17 жылы кирген, анын мөөнөтү 32 жылы аяктайт. Эгерде Кыргыз Республикасы туура көрсө, аны баш тартат же болбосо узартат. Депутат Каныбек Иманалиев коргонуу иштери боюнча мамлекеттик комитетине жалган маалыматтар жарыяланбас үчүн жалпыга маалымдоо каражаттары менен тыгыз иштөөнү сунуш кылды. Ошондой эле ал жерди ижарага берүүдө пайдалуу аракеттер арбын экенин ырастады. Ошон үчүн бул күмөн саноо дагы эле кала берет. Журналисттер ошол жерде отурушат. Сиздер баарын эшитип барып журналисттерге көрсөтүңүздөр. Бул келишим тескерисинче Кыргызстандын позициясын 1-2 кадам алдыга жылдырды. Себеби буга чейин эле пайдаланылып, бирок биз аренда албай жүргөн 58 гектарга кошумча 291.000 доллар алып атабыз. Ушунча акча төлөбөгөндүк үчүн өткөн чака 4 миллион 500 миң алатабыз, туурабы? Ошондо баардыгы 4 миллион 791 миң кошумча алып атабыз. Бул биринчи. Экинчи, муну Кыргызстан, Россия өкө тең пайдаланат. Үчүнчү, келечекте аренданы сурап өткөндө Кыргызстан өтөт. Ушу 3 сөздү айтканга өкмөттөн бир киши чыккан жок да. Жыйынтыгында комитет ратификациялык мыйзам долбоорун жактырды. Конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети чет өлкөлүк жарандардын укуктук абалы жөнүндөгү мыйзам долбооруна сунушталган өзгөртүүлөрдү биринчи окууда карады. Негизги өзгөчөлүк жарандыгы жок адамдардын статусу, аларга жеңилдиктерди түзүү каралууда.
На сегодняшний день в законодательстве Кыргызской Республики отсутствует детальное положение относительно правового статуса лиц без гражданства. Ушул күнгө чейин кетиги эле сиздердин паспорту менен жүргөн адамдар бар. Аларга убагында паспорт ала албай калган жаштар, чет өлкөдөн келген адамдар кошулат. Сиздердин паспорту менен жүргөн канча жаран бар? 4993 имеющий паспорта СССР образца 94 года, 74 года. 5000 киши бар. Кыргызстанга келин болуп келип кемпир болгончо жарандык ала албагандардын саны дарбын. Өзбекстандан Кыргызстанга келин болуп келип, бүгүнкү күнгө чейин паспортун ала албайт. Ошондой эле ошо үй бүлө кылып, ал үй бүлөлөр балдары чоңоюп, бүгүнкү күнгө чейин көөлүк ала албай жүргөндөр бар. Себеби экөөнүн нике боюнча көөлүгү жок. Жанагы жаран өзү кайрылыш керек да. Ошондо ар бир кайрылуу боюнча биз тиешелүү жумуштарды алып барабыз. Мисал үчүн дегенде ошол келиндер бизде жарандык алыш үчүн упрощенный порядок деп коет. Ошол упрощенный порядок менен жарандыкка документтер тапшырышат. Сахалинде төрөлүп өмүр бою Кыргызстанда жашаган жаран эл депутатына кайрылууга аргасыз болгон. Көйлүгүн запрос кылып туруп, дубликатын алдырайын десе, ал жактан жазуу жүзүндө эч кандай жооп келбей калган. Колунда воен билети бар, анын да сүрөтү жакшы эмес экен, сапаты. Анан кийин теге отуруп чыккан справкасы бар. Бул мындай персональный жумуш алып барыш керек да буну менен. Эгер сиз бизге ошо контакттарын берсеңиз, азыр биз бул боюнча иштеп чыгып, анан сизге дагы кошумча жооп беребиз. Мыйзам долбоорунда эске алынбай калган жагдайлар да бар экенин депутаттар эскертишти. Аскерге кызмат кылуу, шайлоого катышуу укугун гана чектепсиздер да бул. Граждан жок адамдар. Башка социалдык, коопсуздук жана башка укуктардын бардыгын калыбына келтирип атасыздар, жөнөкөй жарандар сыяктуу. Демек бул жерде мамлекеттин укук маселеси, анан бюджет маселеси деген бар да. Ушул механизмдерин сиздер параллельно карашыңыздар керек. 18ге чыгып тура албай жүрүп болсо, 1000 деген адамга айланса кандай каражат билесиздер да. Мыйзам долбоору биринчи окууда комитет тарабынан жактырылып, депутаттардын сунуш пикирлери эске алына турган болду. Жогорку кеңеште Кыргызстан парламенттик фракциясынан шайланып келген Жогорку кеңештин депутаттары ант беришти. Жогорку кеңештин депутатын ыйгарым укуктарын аткарууга киришип жатып, белгилей кетсек, Бейшеналы Нурдинов депутат Алмазбек Батырбековдун, ал эми Замирбек Эсенаманов депутат Руслан Чойбековдун ордуна келди. Эки депутат мандаттарын өз ыктыярлары менен тапшырып беришкен. Жана көз карансыздыгын кароого ант беремин. Желим баштыкчаларды алып келүүгө, өндүрүүгө жана сатууга тыюу салуу сунушталууда. Мыйзам долбоорунун демилгечилери пластикалык таштандылардын айлана чөйрөгө кандай зыян алып келерин эске алып, кооптуу желим баштыкчаларды көзөмөлсүз айлануусуна бөгөт коюу зарыл экендигин белгилешти. Мыйзам долбоору биринчи окууда палатада колдоо тапты. 1 айдын ичинде, 3 айдын ичинде, керек болсо эң максималдуу түрдө 1 жылдын ичинде жок болуп кете турган атайын ушундай сырыйолор бар экен. Биз айтып атабыз, келиңиздер ошол сырыйолордон ушул пакеттерди жасай берели, кала берсин. Анан биз мөөнөт берип атабыз. Бизнеске дагы мындай кыйынчылык болбосун. Бир 20 предприятие иштетет экен. Ошого биз айтып атабыз, 1,5 жыл мөөнөт берели. Сиздер ошол өзүңүздөрдүн оборудованияларды башка сырыйо менен жасай турганга алып келиңиздер. Айрым райондордо жана айыл өкмөттөрдө жайыт жерлер так аныкталбай, жергиликтүү тургундар тарабынан талашка түшкөн учурлар бар. Нарын районунун тургундары менен Кочкор районунун жашоочулары жайыт талашып, маселе чыргайланганы белгилүү болду. Бул сыяктуу көйгөйлөр бардык аймакта да орун алууда. Андыктан эл өкүлдөрү өкмөттү маселени тездетип чечүүгө чакырды. Эки районун тургундарынын ортосунда чыккан чырга жайыт жерлерин талашуу себеп болгон. Анда жайытты пайдалануу башка айылга берилип, өкмөт тарабынан так аныктоо болгон эмес. Өкмөт эч кандай биз менен кеңешишпей туруп узартып койду деп атат. Башында эле көп маселелер болгон, башында эле туура эмес берилип калган деген нерсе бар. Илгертен биздин жер болчу. Анан кийин башкалар айрымдар алып кетип, Каракужурдагы жайлоолорду, башка жактагы жайлоолорду алып кетип аягында бизди ушинтип чабыштырып койду, эки айылдын элин деп айтып атышат. Ошон үчүн буга комиссия түзүп өкмөт тезинен. Өкмөт өзү түзүп, областтык жетекчиликке же райондук жетекчиликтерге калтырып койгой. Өзүңөр түшүп бул маселени алып жеринен тактап, анан чечимин, туура чечимин табышыңар керек да. Мындай жайыт талашуу Ат башы району менен Нарын районунун тургундарынын ортосунда да бар. Жыл сайын жайлоого көчүү учуру келгенде чырдашкан учурлар башталат. Былтырдагы бул маселе жогорку кеңешке чейин жетип, мындай араң-араң бас кылганбыз да, эми бир эл бир жер болсок, кең жайлоону талашпайлы деп.
ушундай жайыттын чатак маселелерин алдын алуусу, эртең жайгаруу боюнча мына Айыл чарба министрлиги катары кандай бир пландарыңыздар бар? Буларды өзлөрү район арасында чечишет. Эң негизгиси бул жерде райондук комиссиялар болот. Ошо райондук комиссияда карашат дагы, эгер алар чече албай калса областка чыгарат да. Ошон үчүн бул жерде бардык жерлерде мына түштүк региондордо да болуп атат. Мына Араван району менен Нокот районунда болду эле, ал чечилди мисалы. Бирок мындай сүйлөшүү жолу менен чечкен учурлар өз натыйжасын бербей келүүдө. Убактылуу гана токтоп, бирок кайрадан чырдашкандар көп. Ошондуктан жайыт жерлерди так аныктап бөлүп берүү керек. Ушундай чыр жерлерди тактап эле берип койбойлубу? Качан гана элдер эки-экиден чабышканга чейин жеткирбейчи? Ар биринин өзүнүн жайытын тактап берип коюш керек да. Качантан бери көтөрүп келип атабыз, ушул маселе чечилбейт да. Барган сайын элдер да сурап атат. Качан чечип бересиңер депчи. Маалыматтар боюнча 20-30 жылдан бери жайыт жерлер аныкталбай, эки тараптуу чырдашкан учурлар көп. Айыл чарба министрлигинин билдиргендей, эми ар бир талаштуу жерлер атайын комиссиянын негизинде аныкталат. Аркыл маселелер саатында да жайыт талаш маселелери, эпидемиянын кесепеттери жана аравандык дыйкандардын көйгөйү, дарыгерлердин айлык акыларынын жетишпегендиги көтөрүлдү. Нарын районунун жерге тал айыл аймак өмүр бою колдонуп келген Кумбел жайлоосу талашка түшкөн. Жайыттарды убактылуу пайдалануу боюнча өкмөттүн токтомун жокко чыгарып берүү боюнча жерге талдыктар эл депутаттарына кайрылышкан. Бул маселени парламенттен 2018 жылдан бери көтөрүп келе жатам. 2020 жылы УДП менен бүтөлүктө бул маселе чечилиш керек эле. УДП дагы 10 жылга узартылды. Бирок азыркы күнгө чейин жайыттарды пайдаланууга талаш тартышта чечилбей келе жатат. Акыркы митинг болуп, эл жол тосконго чейин барып атат. Кумбел жайлоосу алтын казгандардын кайра жерди рекультивация кылбагандыгынан да тарып кеткен. Мындай проблема башка жактарда да бар. Панф районунун Самырдагы жайлоосу бар, Карабулак деген кокту. Ал жерде 8 жылдан бери ушу алтын касып келип, 50 гектардан ашык жерди аябай аймалап салган. Мына былтыр ушул жерден көтөрүп айтты элек, барып эптеп болгону 15 гектарга жетпеген жерин тегиздептир. Калганы дагы эле ушул күнгө чейин жатат. Алар өздөрүнүн каса турган касып, ала турган алып кетип калышты. Ал эми ошол эле алыскы жайыттарга бара турган жолдор бузулуп, көпүрөлөрдүн керектен чыкканы абалды ого бетер татаалдантат. Могу Атбаш районунда бир жыгач көпүрө бар. Союз убагында курулду эле. Анан ошол көпүрө аркылуу азыркы талаш болуп аткан Тяншан районунун, Атбаш районунун малчылары көчүп барат да. Ошо талкаланып бүттү. Анан ошо көпүрө бүтпөй атат, ошону бир контролго алып койсоңуз. Араван районундагы жабыр тарткан дыйкандардын абалын ким сурайт? Коронавирус убактысында жабыр тарткандарга деп акча келди бир топ. Бул жерде көп акча болбойт. Эккен эгиндин көчөттөрү 5 сомдон болгон. Азыр ону дагы актабайт атта. Кээ бирөөлөр 300 000 сом, 200 000 сом, 100 000 сом деп кредит алып алгандар бар. Көп акча болбойт. Ушуларга жабыр тарткандарга келген акчадан бөлүп туруп, ошо субсидия үрөтүп 5 сомдон эккен көчөтүн кайтарып берип коюңуздар. Жогорку кеңештин төрагасы Дастанбек Жумабеков Жалал Абад шаарына барып, 2010 жылдагы июнь окуяларынын 10 жылдыгына арналган иш-чарага катышып, андагы курман болгондорду эскерди. Иш-чаранын алкагында Санпа монументине гүл коюлуп, маркумдарга багытталып Куран окулду. Каза болгондордун жакындарына көңүл айткан төрага Дастанбек Жумабеков 2010 жылдын июнь окуялары менен эгемен Кыргызстандын тарыхындагы эң азалуу жана кайгылуу окуялардын бири болуп калганын эскерди. Ал күндөрдүн трагедиясы бүткүл кыргызстандыктардын эс акылына жана жан дүйнөсүнө ортак түшүргөнүн билдирди. Ошондой эле маркумдардын жакындары жана окуянын катышуучулары менен болгон баарлашууда кандуу окуя ар бир кыргызстандыктын жүрөгүндө сакталарын айтты. Кыргызстанда 80ден ашкан улут ынтымактуу жашап келебиз, жашайбыз. Биздин келечек алдыда. Арам ойлор менен, жаман ойлор менен мамлекетибизде кастык, мамлекетибизди жаман жолго түртөбүз, жаман иштерге алып барабыз деген чыккынчыл адамдардын бул жерде басканга эч алардын укугу жок. Биз бул менен күрөшөбүз. Эскерүү иш-чарасынын алкагында төрага Дастанбек Жумабеков жогорку кеңештин атынан каза болгондордун жакындарына жана Санпа шейиттери биримдигине каржылык жардам тапшырды.
Ысык көл облусу Кыргызстандагы туризмдин локомотиви катары кабылданып келет. Бирок дагы да болсо шарттар жеткиликтүү болбой келүүдө. Маселен, Ысык көл районундагы саркынды сууларды чып калуучу курулмалардын абалы оңдоп түзөөгө муктаж. Тармактык комитеттин жүрүшүнөн кабарчыбыз баяндайт. Ысык көл аймагындагы саркынды сууларды чып калуучу жайлардын абалы көйгөй жаратууда. Жыл өткөн сайын эс алуучу жайлардан, шаарлардан чыккан саркынды суулар ысык көлдү көздөй агылып жатканы негизги маселеге айланууда. Ошондуктан мындай көйгөйдү жолго салуу үчүн депутаттар тобу мыйзам долбоорун демилгелеп чыгышкан. Общественный слушание кылып, чолпон өткөргөнбүз. Шөдө бир 100 ашык эл келип, ушул маселени катуу талкуулап, баягы поручение катары ушул мыйзамды жогорку кеңешке тезирээк чыгарып, ушу колдоо маселесинде бизге өздөрүнүн колдоо маселесин билдирген. Саркынды суу курулмаларын жаңыртууга же кайрадан курууга акча каражаттары атайын институттардан жана уюмдардан каралууда. Учурда Ысык көл аймагындагы эң ири делинген 2 шаардын саркынды суу жайларын калыбына келтирүү иштери башталды. Каракол жана Балыкчы шаарларына Азия өнүктүрүү банкы тарабынан жалпы суммасы 41,8 миллион доллар акча жумшала турган долбоорду колдоп бердиңиздер. Анын 40% ашыгы грант, 5 миллиондой өкмөт, калганы кредит маселеси болуп, бүгүнкү күндө 2 шаарыбызда чындыгында мындан башка дагы чоң сиздердин колдооңуздар менен иш жүрүп атат. Ал эми биосфералык аймакты өнүктүрүү атайын ЮНЕСКО тарабынан кабыл алынып, чет элдик институттардан каржыланмак. Буга ылайык мыйзам долбоору иштелип чыгып, эми каржылоо иштери башталаары күтүлүүдө. Жакында президентибиз мыйзамга кол коюп берди, биосфералык аймактар деген мыйзамга. Ошол жерде бир өзүбүз дагы бир жакшы керектүү пунктты кирдик ушу биосфералык аймаккачы. Мүмкүн болсо ойлоп отурабыз, бүгүнкү күнү тартабыз, проекттерди тартабыз. Анткени именно ошо мыйзам бүгүнкү күнү финансылык жагын тастап берип атат да бизге. Талкуу учурунда Ысык көл аймагындагы экологиялык посту кайрадан жандандыруу маселеси да көтөрүлдү. Ал жерден түшкөн каражат башка жактарга эмес, Ысык көлдү коргоого гана багытталышы керек. Негизги максаты ошол бул биосфералык аймакты болгондон кийин ошол жерде илимий изилдөө иштерин жүргүзүү, ошол Ысык көлгө кирип чыккан нагрузканы эсептөө, кандай бир каражат түшкөн болсо, ошол инфраструктурага гана багытталышы керек. Негизги максат. Ал жерде биз кандайдыр бир башка максатта пайдаланган учур болбош керек деп айткым келет да. Жыйын соңунда бир катар сунуштарды эске алуу менен аталган мыйзам долбоорун комитет экинчи окууда жактырды. Исмаил Матраимов кайрымдуулук фонду тарабынан саламаттыкты сактоо министрлигине 17 даана жасалма дем алдыруучу аппарат берилди. Эл өкүлү Искендер Матраимов саламаттык сактоо министрлигине тапшырды. Медициналык баалуу жабдыктар Кыргызстандын бардык аймактарына жеткирилмей болду. Учурдагы пандемиялык кырдаалдагы эң керектүү жасалма дем алдыруучу аппараттар Исмаил Матраимов фондунан саламаттык сактоо тармагына белек болду. Эл өкүлү Искендер Матраимов 17 аппаратты саламаттык сактоо министрлигине тапшырды. Министрдин орун басары Мадемин Каратаев буга чейинки берилген ар түрдүү гуманитардык жардамдарды белгилеп, фондко ыраазылык билдирди. Исмаил ата фонду бүгүнкү күндө эң негизги керек болуучу бул искусственный вентиляция легких деп коет. Бул значит өпкөнүн дем алуусунун жасалма аппаратынын бул эң керектүү бүгүнкү күндө мына аппарат болуп эсептелип атат. Фонд тарабынан мындай ИВЛ аппараттарынан 2 даана буга чейин министрликке тапшырылган. Депутаттын айтымында аппараттар өлкөнүн 7 дубанына тегиз таркатылат. Бүгүн биргелиште ушу жерлерге таркатабыз. Бул жерде ар бир облуска бирден тиет. Ошондой эле керектүү биздин Кыргызстанда керектүү жерлерге мына саламаттык сактоо министрлиги өздөрү жеткирип берет деген биз ойдобуз. Дагы бир жолу биздин ушу илде тезирээк айрылып кетели. Кыргызстаныбызда ар дайым жакшылык болсун, ар дайым ден соолукта бололу, ар дайым ушу биргеликте башыбызга оор мүшкүлдүк түшкөндө баарыбыз кошо бирге ынтымактуу кылып, бири-бирибизге жардам берип ишти жасай берели деген үмүттөмүн. Рахмат. Өлкөгө өзгөчө абал киргизилгенден тарта кайрымдуулук фонду коронавируска каршы күрөшүүдө салым кошуп келгенин эл өкүлү белгиледи. COVID-19 белгилерин 15 мүнөттө аныктоочу 20 000 экспресс-тест, 250 000 бет кап, 500 көз айнеги менен коргоочу костюмдун комплекттерин тартуулаган. Ошондой эле жардамга муктаж калктын катмарына азык-түлүк таркатып, атайын эсепке 10 миллион сом которгон.
Ушул жаңылыктардын толук топтому биздин кеңеш KG сайтыбызда камтылган. Ал эми палата жана комитет жыйындары сиздер үчүн онлайн режиминде көрсөтүлүүдө. YouTube'дагы жогорку кеңеш баракчабыздан тапсаңыздар болот. Биздин каналга жазылууну унутпаңыздар. Саламатта болуңуздар.